Көрүүчү ТС телеканалы өзүнүн эфирин улантууда. Ал эми биздин студиябызга келип калган коногубуз бар. Ооба. Экөөбүз жакыныраак туруп калганыбыздан эле көрөрмандар билди болуш керек. Демек, маекке убакыт келип жетти. Коногубуз эстрада ырчысы мега жылдыз Ильяс Зандаш бизде конокто. Саламатсыздарбы, Кутман, таңыңыздар менен кандайсыздар? Кош келдиңиз. Кандайсыз? Ильяс баке, бир суроо берейин деп көптөн сактап жүрмүн да. Ильяс Зандаш деген ат сиздин чыгармачылыктагы азыркы учурдагы деңгээлиңизге жардамы тийдиби? Андаш деген Сөз түрдө элементарный нерселер бар да, көчөдө майы кызматчылар байкелер болсо, мындай таанып калып эле мейлиң кантип ырчыларды кое бербей коебуз дейт да, анан атың менен таанып ошол пайдалар бар да, анан көп жерлерге эшик ачык. Эмне үчүн Ильяс Андаш? Андашев болсо болмок, же болбосо башка Андашев эле? Мектепте эки Ильяс бар болчук да. Анан Андашев болгонго байланыштуу журналдын башында мен туруп калчумун да. Анан баягы 2 алгандагы мен, 5 алгандагы мен болчумун да. Так, журнал менен баштайбыз деп туруп анан Андашев дегенде ошо экисин да мен алып берчүмүн. Анан мектепте ушул классташтарым жанакы Андаш деп кличка коюп коюшкан да. Тиги Саркеев Ильясты Ильяс дешчи дагы, Сары дешчи, а мени анан Андаш дешчи да. Анан ошто экөөбүздү алмаштырып койчу да. Аты себеп дегенде Ильяс дегенде экөөбүз тең оо дечик да. Ошого байланыштуу анан баягы кичинекей кезимден бери Андаш болуп калган да. Ошондой турбайбы? Мен ойлоп атпаймынбы, кийин атайын псевдоним катары чыкты деп. Жок, бул кичинекей кезимден бери эле келаткан кличкам да, мектептен бери. Демек, ийгиликтин жолу ошондо башталган турбайбы? Мектепте калбадыкпы? Көптөн бери маектерден көрө элекпиз сизди. Ошол мектеп учуруна бир аз кайрылып барып келбейлиби? Себеп дегенде бүгүн Америка Кошмо Штаттарында дагы ошо башталгыч мектептин мугалимдеринин майрамы экен. Балким алгачкы сиздин эсиңизде болсо, алгачкы сизге атамгасын тааныткан мугалимиңиз салам айтып койсоңуз болот азыр. Гүлзат эжей, саламатсызбы? Кошунамдагы ал эжекебиз мектептин жанында бизде турабыз, эжей да турат. Эми мектепте кандай бала болчумун? Мен негизи 5-6 класска чейин жакшы окугам, аябай жакшы окугам. Сүрөттөлчү башынан баштап. Мектепте Ильяс Андаш кандай бала? Мектепте Ильяс Андаш ошо баштапкы класстарды айтып коеюн, ошо. Жакшы окуучу, бирок тентектиги бар болчу да, себеп дегенде там терезе талкалап коюш, бир нерсени кулатып ийиш, сөзсүз түрдө бир приключение таба коюш. Бирок мен бардык активдүү нерселерге катышчумун. КВН болобу, КВН мектептерде жана дискотека уюштурган балдар болот го, фанатиктер, ошол дагы менмин. Башка класстын кыздары менен сүйлөшкөн дагы менмин. Иш кылса баардык жагынан активдүү бала болчумун. Балким ошол активдүүлүк ушул деңгээлге алып келип отурат да. Кийин чоңойгондо эмнеге айтпай атасыз? 10-11 класс. 10-11 класста баягы ыр дүйнө пайда боло баштады да. Ырга кызыгуу, тияка баруу, концерт берүү, ырдоо, анан ошондойдон сабактар кичине кала баштаган да. Анан чыгармачылык баш отум менен кире баштаган, музыканы окуй баштаган. Кафелерде музыкант болуп иштей баштагам. Мен башында клавишник болуп эле иштечүмүн. Ырдаганды билчү эмесмин. Баягы колонканын артына отургузуп койчу, анан ырдагандарга артынан ойноп берип койчумун да. Анан кийин бир ыр үйрөндүм, 2 үйрөндүм, ошондон ыр дүйнөсүнө кирип кеткем да. Анан ошондо сабактар кичине начарлай баштаган да. Бир окошо ырдаганга чейин жакшы окучумун да. Бир огу бар болчу, Демек, сиз ошол кезден баштап эле чыгармачылыкка аралашкан адам турбайсызбы? Мен кичинекей кезимден бери эле, мен кандай десем, мен чыгармачылыкта төрөлдүм да, себеп дегенде атам актер, музыкант, апам комузчу, мен чыгармачылык үй бүлөдө төрөлгөм. Анан баягы каалайсыңбы, каалабайсыңбы, ушул кичинекей кезден баштап эле музыка, кино, телевидение дегендерди көрүп калгансың да. Анан ошого бул менин баш отум менен эле киргизип койгон. Негизи өзүңүз кааладыңыз беле? Сөз түрдө да. Сөз түрдө жан дүйнөм каалайт да. Бул деген баягы адамдын ички жыргалы болот да, ошо жыргалды толтурган ошо кичинекей кезинде сезгем да музыка. Эми кээ бирөө болот го, ата энеси ошондой, бирок өзү анын тармакты каалабайт, өзү башка чөйрөдө жүргүсү келет да. Мен эжекем ошондой. Менден улуу эжекем ошондой. Ата энебиз чыгармачыл адамдар, эжекем чыгармачылыкты комузга сабакка барчы, 5 жыл окуду. Эптеп эле бүтсөм болду болчу да. Анан эптеп бүтүп алып, ошону менен мына комузду таштаган, школду бүткөндө, музыкалык школду бүткөндө андан кармаган жок да. Үй бүлөгө келип калдык. Ильяс Андаш үйдө кандай бала, бир тууган жана ата? Сиз айткандай эле эртең менен эфирге келип бербейсиңиздер, мен бош оюн деп атпаймынбы. Анан ошол анан эртең менен ырчыларга туруш проблема го дейт го. Мен 2-де келемби, 5-те келемби, же уктабай келемби, эртең менен баягы бир Самат Аскарбеков деген досубуз айткандай, кышпы, жайбы, жарыкпы, караңгыбы, суукпу, ысыкпы, надо. Значит, надо. Эртең менен мектеп, садик как положено. Өз убактысы менен.
Демек, Ильяс Андаш үйдө жоопкерчиликти ата. Менче ошентип эле элем. Көп нерсеге өзүм баргым келе берет да, өзүм жеткиргим келет. Ата энеңиз үчүн кандай болосуз? Эми аны ата энем айтпаса, мен өзүмдү мактагандай эле окурман. Менимче жакшы эле болушум керек деп. Өзүнчө сурайлы. Ильяс байкенин досторунан өзүнчө сурайлы. Ильяс байке кандай дос деп. Чыгармачылыкка өтөлүп, соңку чыгарма жарык көргөн, менимче бул жыл жаңырган чакты, Сүйүү арман. Декабрда. Ооба, декабрь айында. Ошол чыгармага токтололу, анан тарыхына бир аз токтололу чыгармачылык. Сүйүү арманы деген ыр негизи бир 10-15 жыл мурун чыгыптыр. Руслан Исаков деген досума таандык калемине. Анан ошо калеми болуп эле калып калган да, көмүскөн. Анан бул ырга негизи ушул жашоосу эми келиптир деп эсептегеним себеби 4 жолу аранжировка жасалган. Мына ырдайбыз, тигини ырдайбыз, мына деп анан ырдалбай калган да. Анан убакыты ушуга келиптир. Негизи былтыр эле жазып баштаганбыз, анан быйыл декабрга бүтүрүп, клипин да даярдап эфирге тартууладык да. Негизи ушул дос баламдын башынан өткөн нерсе. Негизи обончулар сөз жазгандар, өзүлөрү башынан өткөн бир нерсени жазат анан баягы үйдө отурсам келинчегим да сурап коет. Кимди эле сүйүп күйүп атасың? Акыркыларың бар эле сүйүү күйүү болуп атат го депчи. Анан автордон такта деп берем да. Автордон такта. Мен аткаруучумун депчи. Мен болгону мыкты аткарайын деп атам, отойн деп эле кутулуп кетип турбайсызбы? Анан мен эле ошентип кутулайын дейин деп атсам, тиги Руслан айтып атпайбы, ой мага мындай суроо депчи. Келинчегимен. Кимге жаздың эле, эмнеге жаздың эле деген суроо көп келет экен да. Руслан байке азыркыга чейин жазып береби? Ооба, мен армандарын. Буга чейинкиси бул октябрь айында чыкты. Алыстасаң сагынам деген ырдын дагы автору ошол, ал жаңы чыгарма да. Анда да такташ керек да. Анда суроо беребиз. Ошонун себептерин мүмкүн сизге айтып койгон жактары болбойбу? Жок, мен деле ыр жазып калгам. Биз чыгармачыл адамдар илхомду ар кайсы нерседен ала беребиз. Кинодон бир сүйүү жөндө кино көрүп калсак деле, өзүбүз ошол нерсеге жашап, ошол сүйүүгө кинодон көргөн сүйүүнү эле ардап кое бересиң. Анда Руслан байкеден өзүнчө сурайлы. Түзмө-түз кабыл албак керек. Урматтуу достор, биз жаңы жогоруда сөз кылган Сүйүү арман чыгармасын буюрса Ильяс байке биздин маектен кийин студиябыздан ырдап берет. Ошол себептен бардыгыбыз ал чыгармага күбө болобуз. Эми Ильяс байке, акыркы учурда чыгармачылыктан өзүнчө көрүп калдык сизди. Андан башка дагы жумуштар менен алек болосуз да, чыгармачылыктан тышкары дагы. Деги эле чыгармачылыкка көңүл буруу пландар кандай? Негизи быйыл өзүңүздөрдү айтып атпаймынбы, 1-2 ай сайын эле клип чыгарып калатам, өзүңүздөр көрүп атсаңыздар керек. Кичине эмгек кыла баштадым. Баягы жашоо шартына байланыштуу кичине алыстайт экенсиң, анан баягы мамлекеттик жумушка да кирип алгандан анан бошобоздук көп пайда боло баштайт экен да. Ошондун айынан кичине чыгармачылыктан бир аз пасаңда алыстадым. Азыр кайра кириштим. Кудай буйрса, бул февраль айы кайра сиздерге жаңы ыр, жаңы клип менен тартуулайбыз. Ал дуэт, ал сыр бойдон калсын. Чыгармачылыкта, шоу бизнесте жакшы бир ырчы кыз бар, ошо менен биргеликте дуэт жазганбыз. Сени издедим деген. Кандай дейсиз? Сени издедим деген чыгарма. Сегиздерим дегендей болуп келип атпайбы? Чексиз окшойт деп. Буга чейинки Ильяс Андаш чыгармачылык менен алып урушуп жүргөн инсан, анан бир аз алыстап калганда жан дүйнө жабыркаган жокпу? Сөзсүз түрдө жабыркайт, өзүңдү бир кызык боло бересиң, эфирден, теледен, клиптериң, ырларың радиодон чыкпай калса, сөзсүз түрдө изденип бир кызык боло бересиң да. Ал турган нерсе эң жаман көргөн ырчыга суроо бергендечи, эмне жоголуп кеттиң деген суроо аябай катуу тиет да. Негизи баягы эл деген мындай экен да, популярдуу ырың чыгып кетсе, хит ырың чыгып кетсе, иштеп атат болуп көрүнөт экен да. Негизи Ачуу айрандын убагында деле, Ак Чардактардын убагында деле канча ыр жазсам жылына, азыр деле ошончо ыр жазам. Просто тиги ырлар популярдуу болгон үчүн катуу иштеп аткандай сезилген да. Азыр чыгарып аткан клиптерим анча популярдуу эмес болуп атат, анан иштебей атат, жоголуп кетти деген сөзгө кабыл ала бересиз. Бирок ошондой эле иштелип атат да. Сонун. 2024 жаңы жыл жаңырып калды. 24гө койгон пландарыңыз? Негизи азыр бапес деп атам ырларымды, анан арасынан бирөөсү жакшы чыгып кетсе, популярдуу хит болуп кетсе, баягы 17-жылдагы рахат керек болуп атат да, жеке концерт дегенчи, мындай өзүнчө бир жашоонун кайфы да ырчуу үчүн да, анан буюрса жакшы эмгектенип туруп жакшы ырлар чыгып кетсе, сөзсүз түрдө ошондо демек сизден быйыл 2024-жылы концерт күтүп турбайсызбы? Буюрса, мен жазып коеюнчу. Буюрса деле. Эки билет. Ильяс байке, жогоруда
убагында укмуштуудай хит болгон, эл арасында аябай тараган чыгарма жөнүндө сүйлөшүп калбадыкпы? Ошол эле өзүңүз атап өткөн ачуу айран мисалы жана башка. Ильяз кылган кайсы чыгарма болду эле? Сиздин оюңуз боюнча, жеке оюңуз боюнча. Жерим ардагымда арналат сага ырларымда. Эң биринчи деп хит болгон чыгармам негизи үчүнчү ырым болчу да. Үчүнчү ырым болчу. Анан ошол ырым менен Кыргызстанга таанылып, анан жада калса ушул 1 ай 2 айдын ичинде уже акча да баштаганбыз да, бир аздан болсо дагы. Эң алгачкы ырыңызчы? Эң алгачкы Кечикпе деген чыгарма болчу. Бирок Анча деле популярдуу болгон эмес, ошондуктан да баягы айткандай эле ырдабай жүргөндөй эле сезиле берет да. Ошол ырдап коюп турасызбы негизи Кечикпени? Жок. Баягы чыгармачылыкта мындай экен да, ыр жаза берет экенсиң, даже жада калсам сүйүү арманын сагынам деген чыгармаларды ырдабай элем. Себеп дегенде ырдачу жер деле жок. Тойго барып ырдайбыз да, тойдо баягы ак чардакты сурашат, ачуу айранды сурашат, анан жаңы жазган чыгармаларыңды ырдап албай калып атат да. Ачуу айрандар эфириңиздерде биринчи жолу ырдайт окшойм. Сонда биринчи жолу биздин эфирибизден жаңырып турбайбы? Ильяз Андаштан көрөрмандар күтүп болуш керек. Качан ачуу айрандай болгон, укмуштуудай хиттер чыгат? Негизи ачуу айран бир эле болот экен да. Экинчиси болбойт экен. Аны негизи Курал экөөбүзгө да ошол суроо берди, дагы бир дуэт жазып койбойсуңарбы депчи. Негизи ал үчүн баягы жазып калсак жакшы бир ыр болсо дейбиз да. Анан азырынча андай ыр чыкпай атат. Баягы эл тараза эрсинч экен да, биз деген жаза берет экенбиз. Анан популярдуу болуп кетерин эл тараза билет экен да. Дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар, мен хит болот деп такыр ойлогон эмесмин да. Бала жумасына ашып кетсе бир 5000 сом тапчу да. Анан дүйнөдө сени сүйгөн бир адамды жөн эле мындай репертуарга кошуп коеюн, бир жумшак, жеңил ыр коеюн депчи. Анан бирок 2 жуманын ичинде мени ушунчалык популярдуулукка жеткерди. Баягы бир жумада 5000 сом таап жүргөн бала күнүнө 7 тойго чыгып калды да. Дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар, аябай популярдуу болуп, тойго талашуулар баштап, улам бияка кел, тияка кел деп. Анан анысы кандай баягы эл өзү таразалап, өзү сындап алат экен да, кайсынысын хит кыларын, кайсынысын хит кылбаарын. Демек, убакыт келип калыптыр да, бир буюрса жакшы хит пайда болот. Да, буюрса. Мен деле ошону өзүм күтүп жүрөм, кайсы ырым бир жакшы элдин кулагына калат депчи. Менин ишим кандай? Мен баягы чыгармачыл адам болгондуктан ырларга жүрөгүмдү салып иштей беришим керек да. Арасынан эл өзү суур алат деп ойлойм. Негизи эл азыркы учурда кайсыл ырларга басым жасап атат, мисалы муңдуубу же шаңдуубу? Жок, жеңил ырларга. Жеңил ырларга. Бирок менче мага жеңил ыр чыга албай атат да мындай. Себеп дегенде баягы мен баягы окугам да, музыкалык окуу жайды окугам, мен баягы муң камдуу ырларга баары бир эле токтой берет экен да мындай. Бирок азыр түшүнбөйсүң да кандай ырлар хит болуп атканын. Кээ бир ырчыларды биз билип алабыз го. Бул ырчынын стили шаңдуу болот, мунуку жай болот деп. Сиздики экөөндөй тең бар. Дүйнөдө мени сүйгөн бир адам бар дагы, ошол эле бир канатты алып кетип барат, ачуу айран бир канаттап кетип барат. Демек, сизде кайсы жанрда ырдасаңыз? Меники бирок традиционный музыкада да баары бир. Мен өзгөчө башкача нерселерди чыгара албай элемин да. Демек, жакын арада дуэттер сунуштурушуп калса, же болбосо ошол эле биз айтып өткөн Курал байке менен ырдап кала жакшы ыр болуп калса, ырдайсыз? Сөзсүз түрдө. Эмнеге ырдаш керек да. Эң сонун. Эми үйгө кайрылалы, үйдөгүлөр, кичинекейлер кандай? Жакшы буюрса. Жакшы. Алар чыгармачылык инсандын уулдары, кыздары да анан алар кандай болуп атат азыр? Чыгармачылык чөйрөгө жакын же болбосо тескерисинче сиздин эжеңизге окшош? Эми айтуу кыйын, бирок экөөндө тең баягы слух бар. Себеп дегенде мен баягы үйдөн ырдап калгандарын, бийлегендерин угуп калам. Анан чымындар бар десем болот да. Негизи мен кызымды ырдап же бир шоу бизнеске бир нерсе аралашсын каалабайм. Эгер бирок чын эле таланттуу болуп чыгып калса, жакшы ырдап калса, жакшы бир нерселерди көргөзүп калса, эмнеге каршы болом? Аны жаппаш керек да, аны ачыш керек. Мындай жөн эле ырдап, жөн эле мынтпейми дегенге мен каршымын да. Себеп дегенде билбейм, кыз киши үчүн шоу бизнеси бир аз оорураак да. Эң сонун. Мыкты. Ильяз байке, бизге бөлүнгөн убакыт дагы акырындап соңуна келип калды. Келиңиз, сизге кененирээк эркин микрофон суналып, буюрса
кайрадан биздин көрөрмандарыбыз менен таңкы же болбосо кечки жумуштардан бошоп ушундай программаларга келгенге чейин жакшы бир эркин микрофон суналычы сизге. Рахмат, Сизди азыр колдон чыгарсак кетип каласыз ошо. Ардактуу көрөрмандар, сиздер менен таң атпай эртең менен үн ашып атканга Кудайга миң мере рахмат айтам. Анан баягы мен үйдөн айтып калам да, эртең менен бала бакыраны садикке, школго тургузуп атканда, эртең туруш керек, понедельник, чарчадым, кыйналдым, таска деп мындай сүйлөп калат да. Ошол нерселерди мен көп пересекать этем да. Келинчегим менен антип айтпа. Элдер ушу наристелүү болгонго зар болушат. Бирөөгө зар, бирөөгө кор болот деп. Анан бул бизди Кудай Таала эртең менен тургузуп балага наристе берип, мектепке апарып, бул деген бизге бакыт болуш керек. Ошон үчүн эч качан айтпа деп анан келинчегимди айтпай алган. Мен дагы ошол нерсени билгенден кийин бир дагы жолу туруш керекпи деген нерсени айтпай калгам да. Анан маанайды көтөрүп туруп эле эртең менен туруп кетмей да. Анан сондай маанайыңыздар эртең менен жумушка баратасызбы, ишке баратасызбы же кайбир кезүү көчүп баратсызбы, маанайыңызды дароо эле 5 кылып алып эле туруп алып кете бериңиздер. Эртең менен баягы таң шоланы көрүп, маанайыңыздарды көтөрүп, биз менен баарлашып, сүйлөшүп дегендей ден соолугуңуздар болсун, маанайыңыздар көп болсун, жүрөгүңүздөрдө жакшы музыка жашасын. Сон сөздөр, мындай сон сөздөрдөн кийин сон музыкалык чыгарма буюрса, бир аздан кийин биздин студиябыздан орун алат. Ильяз мырзаны биз студиябызга жөнөтөбүз дагы. Ардактуу көрүүчүлөр, НТС телеканалы Таң шоу программасы эске салалы. Биз болсо музыкалык чыгармабызды кадамыбызды уланталы.